Достор салам, баарыбызга кутман күн. Мен азыр Айтматов районунун Борбору Кызыл Адыр айылындагы борбордук бөлүгүнүн вокзалдык өстүбү басып баратам. Айыл өкмөт башчыга, жергиликтүү кеңештин депутаттарына бир сунуш айтайын дедим эле да. Жергиликтүү маанидеги маселелердин арасында ошо коомчулук үчүн атайын жолдорду салуу, тротуарларды оңдоо сыяктуу бир маселе кирет эмеспи анан. Айтматов районундагы дотациядан чыккан бюджети эң чоң айыл өкмөттөрдүн бири ушул Кара Буура айыл өкмөтү болуп эсептелет. Анан бизге окшогон тургундар райондун борборуна келгенде тамактанышат, соода түйүндөрүнөн соода сатып кылышат. Анан ошонун кандайдыр бир бөлүгү жергиликтүү бюджетке түшөт. Анан ошол жалпы тургундардын акчасынын эсебинен деп айтайынчы, тротуарларды оңдоп койсок сонун болчу элек. Биз негизи көбүрөөк жумушта отурасың, кыймыл аз. Анан кээде баскың келет. Ошол басып баратканда бутуң чаң болбой, чарчаганда эз алып отура турган бир отургучтар болсо деген сунуштар. Мисалы, могул жак брусчатка болуп турса, сырттан келген коноктор үчүн дагы бир жагымдуу көрүнүш болмок деп ойлойм. Ушул жол оңдолуп калса деген эле сунуш эле.